Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Сиздер менен бүгүн эмгек экономикасы дисциплинасынан эмгек адамдын жана коомдун жашоо тиричилигинин негизи катары деген темада лекциябызды баштайбыз. Сиздер бул лекциянын жыйынтыгында эмгек жөнүндө түшүнүк, эмгек жараяны, эмгектин түрлөрүнүн классификациялары, адамдын жана коомдун өнүгүшүндө эмгектин ролу деген суроолорго жооп аласыздар. Адам тамак аш, кийим-кечек жана башка ар кандай муктаждыктарын канааттандыруу үчүн өмүр бою эмгектенет жана эмгектенүү менен ал өзүнүн эмгек потенциалын ишке ашырып, өзүн өзү өнүктүрүп, коом менен өз ара аракеттенишүүгө киришет. Эмгек жараянында адамдар жөн гана иштеши мүмкүн эмес. Жөнгө салуу жана көзөмөлдөө үчүн бири-бири менен зарыл болгон эмгек мамилелерин түзүшөт. Негизинен эмгек мамилелери мамлекет тарабынан чыгарылган мыйзамдарда жана эрежелерде жөнгө салынат. Эмгек деген түшүнүктү жөнөкөйлөтүлгөн түрдө кароого болбойт. Анткени ал бир гана экономикалык эмес, физиологиялык, социалдык жана социологиялык компоненттерди да камтыйт. Экономикалык көз караштан алганда, эмгек адамдын кандайдыр бир коомдук пайдалуу иши болуп саналат. Физиологиялык көз караштан алганда, эмгектенүү организмдердеги потенциалдуу энергия топтолуунун эсебинен нерв булчуң жараяны болуп да эсептелет. Эмгекти адам жана табияттын ортосунда жүзөгө келген белгилүү бир ишти, табият менен заттардын бири-бири менен алмашуусун көзөмөлдөөчү жана жөнгө салуучу жараян катары да кароого болот. Эмгек коомдун жана анын ар бир мүчөсүнүн, ишкананын, уюмдун жашоо тиричилигинин негизи болуп эсептелет. Эмгек көп аспекттүү кубулуш. Эмгек түшүнүгү салттуу түрдө материалдык жана маданий баалуулуктарды түзүүгө багытталган адамдардын максаттуу иш-аракети катары аныкталат. Келтирилген аныктамалардан тыянак чыгарсак, эмгек бул адамдын негизги ишмердүүлүгү экендиги келип чыгат. Изилдөөнүн объектиси катары эмгек өзгөчөлүктөрүнө төмөнкүдөй аныктама берилет. Биринчиден, эмгек бул элдик жыгалчылыктарды жана кызматтарды натыйжалуу, тарамжалдуу, үнөмдүү уюштурулушун түзүү боюнча максаттуу иш-аракеттер. Экинчиден, ал бир гана өзүнчө бир адамды эмес, жалпысынан алганда коомдун, ар кандай уюмдун иш алып баруусунун себебин негизги шарттарынан бири болуп саналат. Үчүнчүдөн эсе, ал продукт катары каралышы мүмкүн эмес. Ал эмгек кызматы, анткени эмгек жараянында элдик чарбанын, аймактын, фирманын жана айрым индивиддердин деңгээлинде социалдык эмгектик мамилелердин системасы болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу эмгектин негизги касиеттерин бөлүп көрсөтүүгө болот. Иш-аракеттердин аң сезимдүүлүгү. Анткени эмгектене баштагандан мурда адам өзүнүн аң сезиминде долбоорду түзөт. Башкача айтканда, акыл эс жактан эмгектин натыйжасын билдирет. Иш-аракеттердин максатка ылайыктуулугу. Адам жыргалчылыкты кантип өндүрүү керектигин жана ресурстарды жана технологияны кайсы учурда пайдалануу керектигин билишет. Иш-аракеттин натыйжалуулугу. Демек, коомдо пайдалуу жумуштарды аткаруу. Иш-аракеттердин коомдук пайдалуулугу. Эмгек кооперациясы жана жеке эле эмес, коомдук керектөөлөрдү да канааттандыруу каражаты менен мүнөздөлөт. Иш-аракеттерге энергия коротуу. Башкача айтканда, эмгек ишин жүзөгө ашырууда адамдардын энергиясын чыгымдоо болуп саналат. Эмгекте төмөнкү функциялар да мүнөздүү. Негизги жашоо муктаждыктарын канааттандыруу, коомдук байлыкты түзүү, коомдук прогрессти түзүү жана ага түрткү берүү, негизги баалуулуктарды өнүктүрүү жана өркүндөтүү, адамдын өнүгүшү жана өркүндөшү үчүн болгон негиз, адамга эркиндикти ачуу. Эмгек төмөнкүдөй компоненттерге ээ. Эмгек жараяны, жумушчу күчү, эмгек предметтери жана эмгек каражаттары. Эмгек жараяны деп өндүрүштүн эки негизги себептердин ортосундагы
байланыш жараянын айтууга болот. Биринчиси жумушчу күчү, экинчиси өндүрүш каражаттары. Өндүрүш каражаттары булар эмгек предметтери жана эмгек каражаттары болуп эсептелет. Жумушчу күчү бул эмгек жараянындагы адамдын физикалык жана интеллектуалдык колдонуудагы жыйындысы болуп саналат. Ар бир адамдын эмгеги белгилүү бир багытка ээ. Башкача айтканда, эмгек предметине ээ болот. Эмгек предметтери бул адам эмгек каражаттарынын жардамы менен өздүк жана өндүрүштүк муктаждыктарды канааттандыруу үчүн ыңгайлаштырылып иштөө процессинде таасир этүүчү жараткыч заты, буюм же буюмдардын комплексин айтылат. Эмгек каражаттары бул машиналар, приборлор, жабдуулар, аспаптар, шаймандар жана технологиялык жабдуунун башка түрлөрү, программалык камсыздоо каражаттары, жумуш орундарындагы жабдуулар кирет. Эмгек каражаттарынын жардамы менен адам эмгек буюмдарына таасир көрсөтөт. Адамдын эмгек буюмдары жана каражаттары менен өз ара иш алып баруусу конкреттүү технология, эмгек процесстерин механизациялаштыруу, эмгек процесстерин автоматташтыруу жана компьютерлештирүү деңгээли менен аныкталат. Эмгек шарттары деп адамдын функциялык абалына, мисалга, анын эмгекке жарамдуулугуна, ден соолугуна, аны өнүктүрүүнүн бардык тараптарына жана баарыдан мурда эмгекке жана анын натыйжалуулугуна таасир этүүчү өндүрүштүк чөйрөнүн элементтеринин жыйындысы түшүнүлөт. Эмгек бул бир гана экономикалык эмес, ошондой эле социалдык категория. Демек, кызматкерлер жана алардын топтору эмгек жараянында бири-бири менен өз ара аракеттенишип, белгилүү бир социалдык мамилелерди түзүшөт. Мындай өз ара аракеттенүү жараянында социалдык топтордон жана айрым кызматкерлердин абалдарынын өзгөрүүсү орун алууда. Эмгек мазмунуна жараша төмөнкүдө түрлөргө бөлүнөт. Акыл жана физикалык. Акыл эмгеги бул ой жүгүртүү иши жана белгилүү бир түрдө тарифделген маалымат продуктусу болуп саналат. Физикалык эмгек адамдын айырсыз күч аракеттерин жумшоо менен байланышкан жана материалдык буюм чөйрөсүн өзгөртүүгө багытталган эмгек ишмердигинин түрү болуп эсептелет. Жөнөкөй жана татаал эмгек. Жөнөкөй эмгек бул кесиптик даярдыгы жана квалификациясы жок кызматкердин эмгеги. Татаал эмгек көбөйтүлгөн жөнөкөй эмгек болуп, белгилүү кесипке ээ болгон квалификациялуу кызматкердин эмгеги болуп саналат. Функционалдык жана кесиптик эмгек. Функционалдык эмгек ишин жүзөгө ашырууда тиешелүү кесипке мүнөзү болгон белгилүү бир катар функцияларды аткарууга басым жасалат. Кесиптик эмгек иш милдеттердин топтомуна жараша кесиптик түзүмдү түзүүчү функционалдык эмгектин түрчөсү катары чыгат. Мисалы, мугалим эмгектин функционалдык түрүнө кирсе, ал эми сүрөт тартуу боюнча мугалим эмгектин ишмердиктик кесиптер түрүнө кирет. Репродуктивдүү жана чыгармачылык эмгек. Репродуктивдүү эмгек өзгөчөлүктөрүнүн стандарты менен айырмаланат, анын натыйжасы алдын ала белгилүү жана өзүнө жаңы эч нерсе алып келбейт. Ал эми чыгармачылык эмгеги ар бир кызматкерге таандык эмес. Ал кызматкердин билим деңгээли жана квалификациянын деңгээли. Ошондой эле жаңы чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрү менен шартталат. Ошондуктан чыгармачылык эмгектин натыйжасында жаңы нерселер пайда болуп, алдын ала пландаштырылбайт. Эмгек мүнөзүнө жараша төмөнкүчө бөлүнөт. Конкреттүү жана абстрактуу, жекече жана коллективдүү, жеке жана коомдук жана жалдалган эмгек болуп бөлүнөт. Эмгектин натыйжасына жараша анын төмөнкүдөй түрлөрү бар. Жандуу жана өткөн эмгек, кол эмгеги, өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес эмгек, механикалаштырылган эмгек жана автоматташтырылган эмгек болуп бөлүнөт. Адамды жана коомдун өнүгүшүндө эмгектин ролу. Тарыхый, социалдык, экономикалык,
илимий техникалык өнүгүү процессинде өндүрүштүн жеке факторунун ролу дайыма өсүп келе жатат. Адамзаттын тарыхы адамдын жана коомдун өнүгүүсүндө эмгектин ролу абдан маанилүү экендигин далилдеп турат. Эмгек адам өмүрүнүн биринчи негизги шарты. Айлана чөйрөгө таасир этип, аны өзгөртүп, адамдар өздөрүн да өзгөртөт. Эмгекке жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт, билимин байытат, аларды пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатат. Эмгек ишмердүүлүгүнүн чөйрөсүн кеңейтет, эмгек жараянын жакшыртат. Адамдын жана коомдун өнүгүүсүндөгү эмгектин ролу жана маанилүүлүгү эмгек жараянында материалдык жана руханий баалуулуктардан гана түзүлбөй тургандыгы көрүнүп турат. Бирок адамдардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн иштелип чыккан. Ошондой эле кызматкерлер өздөрү жаңы көндүмдөрдү өздөштүрүп, өз жөндөмдөрүн ачып, билимин толуктап байытып жатышат. Кызматкердин эмгек үчүн сый акынын өлчөмү маанилүү болуп эсептелбейт. Алардын эмгеги келечектеги муундардын өсүп келе жаткан керектөөлөрүн канааттандыруунун жана өнүп өсүшүнүн материалдык негизи болуп саналат. Кыскача кылып айтканда, эмгек өндүрүш жараянынын негизги элементи, анын негизги звеносу болуп саналат. Урматтуу студенттер, сиздер менен бүгүнкү лекциябыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыз.